Адам адеби. Автору Абдышүкүр Нарматов. Окуган Кочкорбек кызы Айгерим. Алгы сөз. Оболу жараткан Аллага мактоолор айтылсын. Анын акыркы пайгамбары Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Адамды айбандан айырмалап туруучу асыл сапаттар бар. Ансыз адам болбой калары чын. Адамдын адамгерчилиги да ушул сапаттар менен өлчөнөт. Бул сапаттарга сугарылган адамды адамгерчиликтүү, адеп ахлактуу, мүнөзү көркөм деп айтышат. Айрыкча адамгерчиликти туу туткан кыргыз элибиз буга чоң маани берип келген. Тарбиянын башаты ушундан башталып, аягы ушул менен бүткөн. Баланын бели бешиктен чыга элегинен тартып, адеп ахлактуулукка тарбиялашкан. Адептүү өскөн уул кыз ата-энесине алкыш угушса, адепсизи аларды жер караткан. Уул кызы адептүү өскөн ата-эне мүдөөсүнө жетип, башы эгиз болсо, уул кызы адепсизи сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болгон. Бир сөз менен айтканда, адамдын кадыры анын адеп ахлагы менен өлчөнгөн. Мына ушундай адамды адам кылган адеп жана ахлактын тамыры ислам дининен таралган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын «Мен кулк мүнөз, адеп ахлактын кемчилигин толуктоо үчүн жиберилгенмин» деген бир ооз сөзүнөн ислам дини адамгерчиликти оңдоо үчүн келгендигин аңдоого болот. Кайсы бир кемчиликти оңдоого өзүндө ошондой кемчилиги жок адам гана ылайыктуу. Ошон үчүн адеп ахлактын кемчилигин толуктоо үчүн жиберилген кадырлуу элчи Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам адеп ахлагында кемчилик болгон эмес. Муну жараткан Алла чынында сенин мүнөзүң керемет деп сүрөттөгөн. Жараткандын тарбиясын алган, өзүнүн кемчиликсиз адеп ахлагы менен үммөтүнө үлгү болуп өрнөк көрсөткөн кадырлуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамгерчиликке үндөгөн акыл насааттары кылым карытып жашап келет. Мына ошол ат башындай алтынга алмашкыс акыл насааттардын бир үзүмүн сиздерге ушул китеп аркылуу жеткирүү бактысын насип кылган жаратканга чексиз шүгүр айтабыз. Адеп ахлак тууралуу жазган аалым, жазуучулардын ат көтөргүс эмгектеринин жанында биздин бул кичинекей эмгегибиз түккө турбаса да, адеп ахлактын оңолуусуна салым кошот деп ишенебиз. Китепти барактаган окурман андагы насааттар аркылуу өзүнүн бир кемчилигин таап, аны оңдоого жетише алса, анда биз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Китепти колуна алган ар бир окурманга жана жалпы элибизге бекем ыйман, көркөм адеп жана бакубат жашоо каалайбыз. Абдышүкүр ажы Нарматов.